Кыздардын толук билим алуусуна тыюу салуу, сыртка ээн эркин чыгуусуна чектөө коюу жана эрте жашында эле эрге берип салуу. Дал ушундай айымдарга карата көрсөтүлгөн зордук зомбулуктар Ооганстанда кеңири жайылган. Бирок мындай окуялар Кыргызстанда да кездешет. Кайсыл жакта десеңиз, анда биз айтып берели. Сузак Жалал-Абадтын калк эң жыш жайгашкан району. Сузак жаңылыктарда байма-бай жаңырып турат. Жакшы жаңылыктардан дагы айымдарга карата көрсөтүлгөн зордук зомбулук, үрөй учурган окуялар көп катталат. Кээде менин тилим албайсыңбы, отурбайсың деп туруп пычакты алды дагы, кызганып алып эле бир немерсизден кыйтыктап эле ура берет эле меничи. Документтерим бардыгын жыртып, отко салып өрттөп берди көзүмчө. Кийим-кечектерине анан чыдадым, бирок Сузакта күйөөсү 25 жаштагы аялын монту өлтүрүп, сөөгүн үйдүн короосуна көмүп койгон. Сузакта күйөөсү аялын өлтүрүү сабап салды. Сузакта аялын байлап алып сабаган киши колго түшүрүлдү. Сузакта келинди күйөөсү жана кайненеси сабап салышкан. Сузакта 30 жаштагы аялды монтуп, денесин сууга ыргытып жиберишкен. 19 жаштагы кыздын өлүмү боюнча 58 жаштагы Сузактын тургуну кармалды. Сузакта аялды өлтүргөн шектүү кармалды. Аялынын мойнуна 2 дөңгөлөктү асып коюп сабаган окуя дагы Сузакта катталган. Мындан улам Сузакта кызыл камчы күйөөлөр көп жашашабы деген суроо туулат. Аталган аймактагы айымдардын акыбалы менен таанышып көрүүнү чечтик. Көрсөк кыз келин, апалардын абалы көңүл жуатарлык эмес экен. Зөөкүр күйөөнүн запкысын чеккен айымдар четтен чыкты. Алардын бири Айгүл айым, мурунку жолдошу кызганыштын айынан ага күн көрсөтпөй, акыры бычак сайган. Ошо мен ажырашып, баламы алиментке бергенден кийин бычактады мени. Мен апам туулган күнүнө барышым керек dedi. Барбайсың, эч жака эмнерге отур dedi. Мени биз экөөбүз жашабайбыз го дедим, ажырашып кеттик. Мен кетишим керек dedi. Менин тилим албайсыңбы, отурбайсың деп туруп бычакты алды дагы. Наракта элдерди көзгө илбеди, кууду, кууп. Ошону мен путум неме сайды, өзүм билбейм, өзүмө келсем эле чоң немеде жатам жанагындай. Мынандай жарыкты коп коюптур да, ошо жерде жатыпмын. Айтымында жолдошу жумурткадан кыр издеп, болор болбос айыптар менен сабап салчу. Ичип келип алып өзүнөн өзү эле ура берет эле. Кошуналар менен, аял киши менен сүйлөшүп койсом деле, сен ал неге аны менен сүйлөшөсүң, ойнош табам деп атабы, ал катын деп. Катын менен даже сүйлөштүртпөйт эле да. Кызганып алып эле бир немерсизден кыйтыктап эле ура берет эле меничи. Ургандан травмаман бар да азырчы башымда. Азыр ошонун айынан жиним тез келе турган болуп калган ба. Ур соккудан, травмадан жиним тез келет, көпчүлүктү сүйбөйм. Көпчүлүк жерде эми иш кыла албаймын, иштей албайм да эми. Биринчи турмушунан запкы тарткан Айгүл айымга экинчи жолдошунан деле бак айткан эмес. Эгер биринчи күйөөсү бычак сайып, өзүн оорулук кылып салса, экинчи күйөөсү баласына кол сала берип, акыры чүрпө майыпты калган. Жөн отурса деле бир коюп, анан балам жатса дагы сөзсүз башына тепмейинче уктабайт эле да. Ошо баланы урмайынча уктабайт эле. Баласына көрсөтүлүп жаткан зомбулукка чыдабай, акыры ал күйөөсү менен ажырашууну чечет. Бирок жолдошу мындай чечимге ызаланып, чүрпөнү ээси огуча сабап салганын айтат. Ичкүйдөн жөнөкөй жөн отуруп турган баламы кирди дагы, баламы шундай жонуна эки уруп туруп башына тепкенде бала эс болуп калды. Ошо эс болуп калганда 6 жаш бала эле, мектепке бара элек бала, 6га чыккан бала эле. 6 жашар баланы эс үчүн жоготкуча токмоктогон күйөөсүн акыры милиция кызматкерлери колго түшүрүшүп, ал 3 жылга соттолуп, бирок түрмөдөн чыккандан кийин кайра кайтып келип, баладан өч алган дейт Айгүл айым. Айтымында зөөкүр баланы үйдөн уурдап чыгып, алыска алып барып, жанчып салган. Баланы капка салат экен, таш менен уруп эсин оодартып, путуна тепкен экен, патинкенин изи кадимкидей бүгүнкү күнгө чейин кетпей турат. Башына уруп, жаткызып эс ооп урганда эс оогон, жаткызып, эч ким көрбөсүн деп, жарык тийгенде көрбөсүн деген окшойт. Ошо картон кагаздар менен жаап, үстүнө жаап, мына үш жерине неме бастырган да, таш бастырган. Таш бастырып кетип калган.
Бактыга жараша баласы аман калган. Айтымында чүрпөсүн 1 суткадан кийин табышкан. Оор жаракат алган бала үйүнө өзү басып келген. Бейтапканада дарыланганына карабастан алган жаратынын айынан өспүрүм 1 айдан кийин баспай калган. Апасынын айтымында тергөө маалында бул иш боюнча бир топ материалдарды тергөөчүлөр жоготуп ишкен. Шектүүнүн жакындары баланын ден соолугу боюнча жасалма корутундуларды жаздырып алышканын айтат. Айгүл айым баласын майыптыкка жеткирген мурунку күйөөсүн бүгүнкү күнгө чейин жоопко тарттыра албай келет. Алар эч кандай юридикалык баа берген жок. Бала эмненин кесепетине ушундай оор абалга учурады деген суроону эч ким изилдеген жок бул жерлечи. Ошол күнү ошо өгөй атасы келип капка салып кеткендеги күбөлөр суралган эмес бир дагы. Бул бир жактуу болуп гана тергелген. Ошондуктан шектүү адам бүгүнкү күнгө чейин камалган жок. Ошо шектүүнүн бирге иштегендеринен сураса айтышыптыр, ошол күнү телефон өчүк эле иште болгон депчи. Анан телефон өчүк болсо дагы аны изилдеш керек эле, күбөлөр сураш керек эле. Ошондо тактык жаралмакта юридикалык баа берилген жок, юридикалык баа туура берилбегендиги үчүн ушул Айгүл 4-5 жылдан бери какшап келет да. Үй бүлөдөгү зордук зомбулукту бир гана күйөөсүнөн эмес, башка дагы үй бүлө мүчөлөрүнөн көргөн келиндер бар. Алсак атын ата-боону суранган бул келинде бир гана күйөөсү эмес, кайненеси жана кайын сиңдилери дагы сабап турушкан. Түн жарымда да айдап чыкты, дарбазадан сүтүрүп айдап чыккан күндөр болду. Анан курсагымда балам бар эди, кызым. Андадан айдап чыкты, тем более 3 баламды метрикасына алып берген жок. Документтерин баардыгын жыртып, отко салып өрттөп берди көзүмчө. Кийим-кечектерине анан чыдадым, бирок Мындай зордукту келин менен кошо анын балдары дагы көрүшкөн. Анын запкысын кыздары бүгүнкү күнгө чейин тартып жүргөнүн айтат. Дыптын жанагындай тикенек чыптар менен куулап жүрүп, чачтарымды сүтүрүп, ташка эме кылып, кошунам үйүнөн качып чыксам ал жака чейин кирип, кайынсиңдерим Мурат эде кылган эмелерин билбейм. Көп урушуп, анан барып кызым 2 жолу урдатканмын, ал жактан алып келгенмин. Биринчисинде калтак жеп, стресске түшкөнмүн, больницада жатканмын. Биз көп ызычы болгонубузда чоң кызым кыйкырып чочуй берет. Ошол кызым эле көп эме болуусучу боло берген, кыздарым чочуп калган азырчы. Атын атабай эле коюуну өтүнгөн келин акыры реабилитациялык борборго балдары менен качып келип аман калган. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган айымдарга кол сунуп, куткарып калган реабилитациялык борбордо үрөй учурган окуяларга кабылган айымдар арбын дейт психолог. Кээ бири майыптыкка кептелмейинче жашай беришип, өтө кеч кайрылышат. Жашынакай абалында турмушка чыгып, ошо жашынакай аябай зордук зомбулукка кабылып, ошо күйөөсүнөн таяк жей берип 9 жылдын аралыгында ушундай майып болуп калганда, 1-чи группадагы инвалид. Азыр ушул майыптыгы, ушундай майып болгонуна байланыштуу күйөөсү үйүнөн кууп салган 2 кызы бар. Эми азыр барарга жери жок, бизге кайрылган бул кыз. Күйөөгө тийгенге чейин сопсоо. Күйөөгө тийгенге чейин сопсоо болчу, анан 9 жыл аралыгында ушундай акыбалга келип калган. Бул ошо ур-токмоктун кесепети. Өкүнүчтүүсү зордук зомбулук бир гана аял күйөөсүнүн ортосунда эмес. Атасы кызына карата зомбулук жасап, жашоо бербей, бетинен тамтык калтырбай сабап салган учурлардагы кездешерин укук коргоочу билдирди. Андай учурлардын бири Сузакта катталган. Атасы чоңоюп эле калган кызын же окутпай, же иштетпей, салтты, динди, менталитетти жүйө келтирип, сыртка чыгарбастан үйүнө кулпулап камап салган. Үйүн зорго аштырдык, участковый милиция менен барып. Кыздын МГБТси азыр ошол убакта мен азыркыдай элестетип бере албайм. Бети жарылган, көзү шишиген, ооздору, тиштери күйүлүп калган. Ушунчалык эмеге алып келгенде урупчу. Апасын да алы жетпей, ажыратканга апасын да алы жетпейт. Сиңдиси бар экен, аны дагы алы жетпейт. Ажырата албай.
милициянын жардамы менен барып чыгарып кеттик. Ачууланган атасы кызды алып кетишкенден кийин анын кийимдерин, документтерин баарын тең өрттөп салган. Жабыр тарткан өспүрүмгө медициналык жардам көрсөтүлүп, кийин укук коргоочулар документин жасатып беришкен. Айрым күйөөлөр жоопкерчиликке тартылып калбаш үчүн аялын кандай сабашты билишет дейт биздин дагы бир каарман. Айтымында жолдошу денесинде көк калтырбай, жаздык менен думчуктуруп, колу менен муунтуп, кыздарын көзгө албай зомбулук көрсөтүп келет. Жастык эмне кылат, анан бугуп таштайт мындай кылып. Муунтуп, моюндан кармап, ошондой кылды. Анан кой бер, балам колумдайбы, бул үйлөгөн кой бер дедим, кой бер. Демек балаңызды колуңузда кармап турсаңыз деле болбой эле муунтуп. Ошондой кылды да келмеңин тегер. Учурда күйөөсүнөн кордук көрүп жаткан айым жолдошу сабаган сайын өлтүрүп коем, жоопкерчиликтен оңой эле кутулуп кетем деп коркутат дейт. Эки умрун өлтүрүп туруп, сени 1 миллион берип чыгып кетем дейт. Siz эмеге деле кайыл болуп анан эки бусу бар да, спрунтер. Собственно, ошодон битесин сатсаң сен жөн мактулуп чыгып кетесиң. Сабаган сайын өлүм коркунучу туулса дагы биздин каарман зөөкүр күйөөсүнө байланып калган, анткени бара турчу жерим жок дейт. Bana kurtulmasınlar. Balam çoğu koyma. Şurada kelime ekip görmüşüm. İki kız gördüm. Şu ayda çok oturamıyorum. Bir varsam bahara özümünden özür arkadan. Seni yazsam. Kırıya barışım biliyorum. Ayda çok oturamada tırtıcılık tat gelgenimge. Зордук зомбулукка кабылган айымдардын саны боюнча изилдөөлөрдүн жыйынтыгы көңүл жуатарлык эмес. Адистердин атайын сурамжылоосунан кийин зордук зомбулуктун түрдүү формаларына кабылган айымдардын саны өтө арбын чыккан. Зордук зомбулуктун түрлөрү 7 жыл мурун бир изилдөө өткөргөнбүз. Жанагы мыйзам кандай иштейт, зордук зомбулук түрлөрү кандай болот дегенде 7 жыл мурун изилдөөбүз бар. Ошол жерде 44% биздин сураган аялдар психикалык зордук зомбулукта жашайм деген. То есть почти жарымы да 100 адамдын 50 аялы күнүмдүк турмушунда жанандай сөздөрдү угуп, жанандай оскорбленияларды угуп, ошо психологический зордук зомбулукта жашап келатат деген. Андан кийин 20 канча процент физикалык зордук зомбулук, то есть кара күч болгон, то есть урулган аялдар да, то есть бир шапалак берген, же бир тээп койгон, же бирин түртүп койгон. Укук коргоочу зордук зомбулук көргөн айымдардын жарымынан көбү күйөөсүнүн жоругун актап, мен өзүм себеп бергем деп эсептешерин айтты. Бирок ошол 22%-дын жарымын көбү мен дагы ошого эме болдум эле, урушуп кеткенибизде, мен дагы тилимди тыйбадым, мен дагы же тамагым күйүп калды эле, же мен үйүмө кеттим эле, анан 1-2 күн кеч келдим эле. То есть мен дагы виноват элем, анан урушуп атканда бир чабыйды деген. То есть дагы эле аялдар ошол насилие көрсөткөн, зордук зомбулук көрсөткөн күйөөсүн, жолдошун дагы эле актап атат да. Бир эле маалда зордук зомбулуктун бир нече түрүнө кабылган айымдар толтура, бирок көбүнчө айымдар физикалык зомбулуктан башка дагы кысымга кабылып жатышканын биле беришпейт дейт реабилитациялык борбордун адиси. Бирөө зордук зомбулукка кабылган кыздар көбүнчө физикалык зомбулуктун түрү менен кайрылышат. Бизге укук коргоо органдары тарабынан жөнөтүлөт, СОЗАЧта тарабынан жөнөтүлгөндө жабырлануучу көбүнчө физикалык зомбулукка кабылганын гана айтышат. Биз ошо жабырлануучуга кызмат көрсөтүп, маек жүргүзүп, консультация берип баштаганыбызда биз алардан зомбулуктун башка түрлөрүн да байкайбыз. Мисалы материалдык, психологиялык зомбулуктун түрлөрүн. Белгилей кетсек, зордук зомбулуктун бери дегенде эле 8 түрү бар. Физикалык, психологиялык, сексуалдык, материалдык жана ОЗК тагыраагы кемсинтүү дагы зордук зомбулуктун түрүнө кирет. Адистердин баамында зордук зомбулуктун өөрчүшүндө биздин менталитеттин дагы ролу чоң. Эл эмне дейт деген түшүнүк менен
майып болуп калгыча кордукка чыдагандар көп. Менталитет деп көбүнчө бизде коркушат да, жайылып кетет деп, ошон үчүн көбүнчө баягы болсо деле, зордук зомбулукка кабылган болсо деле унчукпастан 9 жыл, 16 жыл жашагандар деле унчукпай жүрө берет. Акырынан жанагынтип өтө каттуу токмокко кабылганда, жанагы реанимацияга түшүп калганда, больницага түшүп калгандан кийин бизге кайрылышат. Дагы бир себеби бул түрдүү радикалдуу дин агымдары дейт депутат. Эске салсак, жакында эле УКМК Жалал Абад облусунда 60 мыйзамсыз мечитти аныктаган. Анын тең жарымынан көбү дал ушул Сузак районунан чыккан. Жергиликтүү депутаттын айтымында динге жамынып, кыз келиндердин укуктарын чектегендер көп. Сузактагы айымдарды зордук зомбулуктун чынжырынан бошотуу максатында депутат айымдар алардын билим деңгээлин жогорулатуу максатында атайын курстарды ачууга аракет кылышкан, бирок иш күткөндөй болгон эмес. Өзүмүздүн деңгээлибизде өзүмүздүн күчүбүз менен аракет кылып көрдүк. Учебный курс деп лично өзүм учебный курс деп ачкам. Аялдар ушундай швея мен парикмахерский, кулинария, медсестрага жардамчы деген бир кесиптерди алса деп. Бирок ошо ачылыш күнү ача турган болуп, учебный курсту ача турганда келип аткан аялдарды почти 80% только Куран окуганы деп келишти. Медресеге деп. Анан ошо медреседе окуп аткан учурда параллельно ошондой кесиптерди мындай швея болбойсуңарбы, үйрөнбөйсүңөрбү, парикмахерский үйрөнбөйсүңөрбү, мына бүт эле чачты укладка кылыш канча турат, үйүңөрдө отуруп таба берсиңер такча деп түшүндүрүшкө аракет кылдык. Что-то жакшы болбоду. Ал дегени бизде ушундай менталитет болуп калып туруп, Куран окуш керек, үйдө отуруш керек, эркекке көз каранды болуш керек. Дагы бир себеби бул сабатсыздык. Кыздардын билим алуусуна бөгөт койгон ата-энелер бар. Жергиликтүү депутаттын айтымында көбүн эсе кыздарды ата-энеси 9-класстан кийин окутпай салышат. Мындан улам айымдар арасында сабатсыздык өрчүп кеткен. Бизде действительно 8-9 класстан кийин көп кыздар окубай калат. Даже ата-эне жаза албаган, фамилияң не десе жазып, жазчы фамилияны десең, даже фамилиясын жаза албагандар бар. Ошондойлор менин отдельный бир иштер алып барыш керек. Ошолорго колдоо көргөзүш керек. Ошо орто билимди алууга мүмкүнчүлүк жаратыш керек. Ошондой эле кыздардын эрте турмушка чыгуусу дагы зордук зомбулуктун өрчүшүнө түрткү болуп жатканы айтылат. Анткени толук билим албай, кошумча өнөр үйрөнбөй, тесттер кезинде күйөөгө тийип, же укугун билбей, ажыраша турган болсо кантип жан багаарын билбей, аргасыздан кордукка баш ийип жашап келишет. Көбүнчө бизге ошо кайрылып жаткан аялдар өзүнүн укугун билбей аткандан, мыйзамды жакшы түшүнбөгөндө ушундай нерсе кабылат да. Эркек киши келип эле, ал мен курсагым тогузса болду, тамагым алып берсе, балам аталык кылабы экен деген ойдо эле көп тийип алып атканын көрүп атабыз да. Эске салсак, Сузак адамдар эң жыш жайгашкан аймак. Анын үстүнө бул жакта түрдүү улуттар отурукташышкан. Мындан улам биз айыл аралап, үйлөрдүн дарбазаларын каккылап, зордук зомбулук боюнча элдин пикирин билүүгө аракет кылдык. Биздин сурамжылоо маалында айымдардын зордук зомбулукка карата пикири таң калтырды. Анткени зордук зомбулукту кадыресе көрүнүш катары сыпаттагандары арбын чыгышты. Бирек немеде кечирген жакшы. Эми кандай ачууну үстө уруп коюшу мүмкүн. Неме дегенде экөөнүн немеси неме вопростор бири-бирине туура келбей калат да. Ошондо бир немедик кичине аял мындай пасыраак болуп туруп кечирип койсо болот. Эркектер билесиңер ачуу чыгып кетет, башка неме болуп коет. Жашай бериш керек, эмне кылыш керек? Эми кечке токмоктоп Эр таяк жейт, койлу катын куйрук жейт. Кудайга шүгүр ошо уурганга эми эр болуш керек. Сизди урабы жолдошуңуз? Ойт да. Урса эмне кыласыз? Билбейм. Уруп көрсүн, анан кийин көрөбүз го. Кызыңыз бар да? Бар. Кызыңызга күйөөсү кол көтөрө турган болсо эмне кыласыз? Өзүнүн тилин айынан жесе эчтеке дебейм. Кечирбеш керек дейт, эми айласызда бала чакам бар, умандуулук неме болсо ошондон
мындай кылышат да. Канча жыл жашагандан кийин ошо кол көтөрүлгөнү тыйылды? Эми жок, меники кол көтөргөн эмес го, эми сал мынтип домдоп коет эле да кичине. Эркектерде мындай сөз бар го, кыргыздарда. 3 жолу айтыш керек, 4-сүндө бир камчы деп коет го. Ошону туура деп ойлойсузбу? Неге сабаш керек? Эми эр затынын өзүлөрү чечип атат. Ошо аялы кечириш керекпи, күйөөсү сабай берсе? Бала чакасы бар болсо, эгер кечириш керек аял киши. Эми жашоодо ар кандай болот да, күйөөсүнөн кетет, аялынан кетет. Өзү шарият боюнча аялы баш ийиш керек да, баарыбырчы, күйөөсүнөчү. Сабап атса дагы? Сабап атса го, анда турмушта ситуация ар кандай болот да. Шанс бериш керек ал эркекке. Эми ошо думуктуруп жатса дагы? Нет, думуктуруп эметкенден кийин бир кандай десем, бир чечимге келип, ал эркекке шанс бериш керек. Если сен адам болуп, ичпей же мындай болсоң, же там намазыңды окуп, же даватка чыксаң, вот ошондо мен семьямды нар жака улап кетем деп. Өзүнөн болсо керек да. Өзү да айып болса кечириш керек. Болмаса жөндөн жок болсо кечирмейт да. Эң эле кызыгы, эркек тараптан көрсөтүлгөн зордук зомбулукту аялдар домдоп койду, тарбиялап туруш керек деп аташып, кептин баары аялынын тилинде унчукпай койбойбу, пасыраак болбойбу деген жооп узатышты. Бул деген жабырлануучунун өзүн күнөөлөө болуу эсептелет. Белгилей кетсек, кандай гана жагдай болбосун, бир кишинин башкага кол көтөрүүгө укугу жок. Болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан 2021 жылы кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирген.